октоп атат ичиге кирип. Кадимгидей октотот да. Туре, болду. Секунд өтүп кетти уже. Бул гүлгө сен 5 секунд турушуң керек болчу. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Royal Tiago гиласы гүлдөдү. Гүлдөр бүтүп, уруктанып бүттү. Мунуке. Өзүн-өзү чаңлаштырат, америкалык сорт, S-алилдик гени. S1, S4 ген алып жүрөт. Өзүн-өзү чаңлаштырат. Эң чоң калибр 32-ге чейин тийет. Эң эрте бышап турган сорт, ысык зоналарга тиксеңиздер болот. Азыр ушу күндө 20 градустун тегерегинде чаңдашып бүтөт. Кечеги суулуктардан аман калган, эч кандай бир суу алган жери жок. Гиластар түйдү. Бир аздан кийин мына ушул желекчелерин таштап, кадимкидей билинет. Буларда кош мөмө болуп калган учурлар кездешет. Эгерде 5тен 15%га чейин болсо эчтеке эмес. Демек, 10-15% экспортко кетпей калат, калганы кете берет. Сабагына келе турган болсок, орто узундукта 2 сантиметрден узун азыр. Алып кара турган болсок, мынакей. Мына ушундай сабак узундукта болот. Мына сабактардын узундугу. Өтө тез мөмөгө кирет. Өтө тез мөмөгө киргендиктен өтө күчтүү өскөнгө мүмкүнчүлүгү болбойт. KGB формасына дагы салса болот. Эрте жашынан мөмө берет. Ысык зоналарда ушул 540-600 метрде 5-майда бышат. Кээ бир жылдары, мурдагы жыл бул жерде 27-апрелде бышкан. Азыр урук түйдү. Ичинде гиласы бар. Мынакей, көрсөңүздөр болот. Мына ичинде кадимкидей мөмө байлаган. Мынакей. Ичинде мөмөсү бар. Кадимкидей мөмө болуп калган. Мына. Бак 3-4 жылда мөмөгө кирет. Максимал 14 жерге жакшы отурат. KGB формасында же жөбөлөт, же болбосо миспанкуста өстүрсө дагы болот. Мына ушундай туугандар. Сабактар ушундай, ичинде мөмө түйгөн. Гүлдөгөнүнө 1 жума убакыт болду. Эсептүүдү моменти бүтүп жатат. Эми желегин таштап, буюрса 1 жумада бул жерде жап-жашыл бакка айланып калат. Жалбырактар ушундай өсүп калды.